Рахмат. Кийинки сөз Адахан Кисенбаевичке берет. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, бул маселе, бул долбоорду колдоого татый турган долбоор. Биз бир гана ошол бир айдан бери талкуулап, эч бир сурообузга жооп ала албай атканыбызда жатат. Ары буйтап, бери буйтап эле келип атасыздар. Колдобойбуз деген эч ким жок. Баарыбыз колдойбуз. Анан долбоордун аткарылышы 2027 деп айтып атасыз, 38 жылга деп турат. 38 жылдын ичинде. Бир түшүнүктү айтып койсоңуз да мага. Муниципалдык инфраструктураны жана негизги мамлекеттик кызматтарды колдоого 24 миллион доллар сарпталып атат да. Негизги мамлекеттик кызматтар кайсылар? Мисалы негизги мамлекеттик кызматтар бул мисалы ГРС аркылуу берилген кызматтар, ГАИ жагынан. Эмнеге берилет? Улучшение услуг, мисалы эгерде биз бир кызматты берип атсак, мисалы ушу мектептен. Эмнеге ошону жазбайсыңар? Эмнеге ошону жазбайсыңар? Биз депутаттар силерден талап кылып атканыбыз ушул болду го. Эшматка 10 сом берем, Эшмат баланчаны бүтүрөт. Ташматка 25 сом берем, ал үчүн бул ишти жумушту бүтүрөт. Ерматка момчаны берем, ал бул жумушту бүтүрөт деп ошону жазып келгиле деп бир айдан бери суранып атабыз, кайланайындар. Эмнеге жазбайсыңар ошону? Эми карагыла. Агро азык түлүк кластерлерин бекемдөө 21 миллион дейт. Анан ушул экөөнү, үчөөнү бириктирсе, мына Чакан гранттар программасы аркылуу жергиликтүү экономикалык өнүгүү болгону 2 миллион. Ошону менен баарын кошсоң 47 миллион доллар болду. Анан 5-чи компонентке киргиздиңер, операциялык колдоо 3 миллион доллар. Бул эмне? Операциялык колдоо деген эмне? Операция колдоо деген бул проектте иштеген кишилердин азамат баракелди, ар кандай кылып киргизип атасыңар да, төшөк менен үстүн жаап коюп атасыңар. Анын үстүн анан одеял менен жаап коюп атасыңар. Мен өткөндө суроо бердим эле силерге. Айлыгыңарга канча кетет дегенде айлык канча кетпейт дегенсиңер. Мына айлык деп эле жазып койбойсуңарбы? Жок, айлык да кирет, офистерде арендасы кирет, жабдыктар кирет. Жазгыла да ошону. Жазгыла да эмнеге муну операциялык колдоо? Мында канчалык түшүнбөгөндөй кылып жазса, ошончолук тез өтүп кетет деп ойлойсуңар да, айланайындар. Канча кызматкер аласыңар, аларга канчадан төлөйсүңөр, эмне кылган кызмат үчүн төлөйсүңөр, өткөндө айттыңар. Азыр Аристин өкүлү жооп бересизби? Жок, азыр мен Аристин өкүлүнүн өзүн чөөрөм. Өткөндө айттыңар, баш иштегендердин баары ошол жака кетип калып, өкмөттө баш иштебегендер калды дедиңер. Ошол баш иштеген башка атыйлар канча айлык алат? Кайерден жооп табабыз? Негизги бир орточо алганда айлыктын примерно көлөмү бир 60 000 сомдой болот. Ошону 38 жыл бою алып турат. Жок, 38 жыл эмес. Жок, 38 жыл бою. Жок. Анан канча жыл алат? Бул проект боюнча 27 жылга чейин. Деп атпайсызбы? Ошондо канчадан болуп атат? Орточо айлыгы 60 000 сом болот. Канча кызматкер болот ошондо 3 миллионду бөлсө? Бир 10-15 кызматкер. 10-15 кызматкер болот. Проект боюнча. Бирок ал проекттен тышкары айтып атпаймынбы, аренда болот офистердин. Жабдыктарды алуу болот. Ошол командировочный расход болот. Ошол тышкарысы кызыктырат да. Биздики ичиндегиси эмес, ошол тышкарысы кызыктырат. Урматтуу кесиптештер, биз колдойбуз. Болгондо дагы чайкоочулук жол менен эмес, түз жол менен колдойбуз. Рахмат. Бирок, рахматка шашпай турум. Бирок, мына ушул нерселерди так жазып койгула деп мен өткөндө мисал келтирдим эле. Биз Луизиана штатына барып калсак, могу жерге жазып коет экен. Ар бир айылдын фермерине жазып коет экен. Мамлекеттик бюджеттен быйыл канча субсидия алат. Ошол мамлекеттик бюджеттин долбоорунда турат. Кийинки жылга ал заявка берет экен. Мага 35 000 доллар, бирөө жазат экен 75 000 доллар. Ошолор бюджетте бар экен. Бир мамлекеттин эмес, бир округтун бюджети Чыңгыз Азаматович моомдай том болуп турат. Конкреттүү билет экен. Джон канча алат, Смит канча алат.
А мына жерге силер жаап, жашырып киргизип атасыңар, айланайындар. Өткөндөгүдөн бери талкуулагандан кийин кичине четтерин чыгарып баштап атасыңар. Мына азык-түлүк кластерин бекемдөө дегенге эмне мисал келтире аласыз? Мисалы, ошол Разаков шаарында эмне курасыңар? Азык-түлүк боюнча. Эң алыс жайгашкан район ошол Лейлек району. Эмне кыласыңар ошол жерде? Айтып койчу, азык-түлүк боюнча. Азык-түлүк боюнча айтып атпайынбы? Кластерлер ишке кирет. Мисалы, эмне болуп? Баягы эле Гилиас боюнча өрүк, Эмне кыласыңар ошону? Бул окуудан башталат эң биринчисинен. Экинчисинен партнерлор, будем привлекать партнеров. Үчүнчүсү, ким Гилиас, өрүк, күрүч өстүргөндөрдү чакырабыз. Макул, жакшы токтоп туруңуз. Лейлек району боюнча канча өрүк өндүрөт бир жылда? Канча өрүк? Андай маалымат менде жокму? Болбосо кантип кластер түзөсүңөр силер? Кантип кластер түзөсүңөр эгер маалымат жок болсо? Канча өрүк алат? Ошол өрүктүн канчасын как кыласыңар? Канчасын компот кыласыңар? Канчасын жанагындай кылып переработка кылып иштейсиң? Ошонун баары жазылыш керек да. Буга $800,000 кетет, буга $300,000 кетет деп, ошону силер бизге депутаттарга көрсөтүшүңөр керек да. Биз Баткенге барганда, Лейлекке барганда айтышыбыз керек да. Урматтуу жашоочулар, быйыл мынол комбинат бул жерде пайда болот. Мынол фабрика бул жерде пайда болот. Жандай болбош керекпи? Кандай дейсиз? Заявка бергенде, фермерлер заявка берди, ар бир заявкада өз эмеси маалыматы болот. Биз баланча өрүктөрдү өстүрөбүз, баланча как кылабыз, баланча алмадан эме кылабыз деп. Ошонун негизинде биз биринчи акчаны алып алып, анан кийин иштетебиз деп атасыңар. Мен ушундан кийин сүйлөбөйм. Бул маселе боюнча Чыңгыз Азаматович, баары бир билгениңерди кыласыңар, оңолбойсуңар. Эч качан ачык акчаны көрсөтпөйсүңөр. Мына жерде азыр Чыңгыз Азаматович айтып аткан 8-чи пункт, бул өтө коркунучтуу пункт. Керектүү болгон учурда социалдык туруктуулукту камсыздоого кетип калды деп ушул жерде дагы бирөө келип, ал кезде сиз болбойсуз. Сизден кийинки үчүнчү келген киши болот. Ушуга жумшалып кетти. Биз кайдан билиптирбиз? Деген жооптарды айтасыңар. А эгер сиз ушул жерге эшматка момча кетет, ташматка момча кетет, ал бешик жасай турган кичине чакан ишкана курат. Бул себет жасай турган ишкана курат. Бул нан жаба турган ишкана кылат десеңиз, анда биз сурап алмакпыз барып. Сен алдыңбы ошончону? Сен алдыңбы деп. А силер аны айтпайсыңар. Себеп азыр Баткен областынын кадыр баркына жамынып муну аласыңар. Бирок Баткендин пайдасына иштейт дегенден ишенимде мен алысмын. Ошон үчүн гана күмөн жаратып аткан үчүн бизде суроолор пайда болуп атат. Мына жерде коллегаларыбыз бир айдан бери Ариске мына жерге канча кетти, ушуну 1 сааттан кийин тактап берейин, 3 күндөн кийин тактап берейин деди. Бирөөнү да ала элек. Мен жаңылбасам, Улан мырза нарындагы эсиңизде бар, таза суу проектиси. Не деди? Сизге тактап берейин деди, жазуу жүзүндө, туурабы? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, тактап беришти, сөзүн да беришти, иш жылып баштады, жерлер бөлүнүп баштады. Урматтуу Аристин өкүлү айтып койсоңуз, эмне болду нарын боюнча? Суроо болуп калды буякта. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Улан Болотбекович, нарын боюнча информация сизге тапшырылган боюнча иш жылы баштады. ПСДС убакыт мөөнөтүндө бүтүп атат. Сизге дагы информацияны берип турабыз. Сиз жаңы келдиңиз, макул берсеңиз керек. Биз башында ушуну айттык эле. Арис болгондон бери канча каражат алды, кайда канча жумшалды, эмне маселелер, кайсы имараттар курулду, биз тактап беребиз деп, могу жерде сиздин ордуңузда бир кыз отурган. Ошол бойдон көрө элекпиз ошол кызды. Бир ай болду, биз ала элекпиз ошол маалыматты. Адахан Кимсанбаевич, 2003 жылдан бери Арис түзүлгөндөн баштап информациянын баары чогулуп атат. Биз ал информацияны сиздерге беребиз. Кийинки жылыбы? Жок, ушул айдын ичинде беребиз сиздерге баарын. Аристин Адахан Кимсанбаевич, Аристин ишмердүүлүгү боюнча биз мындай өткөн жолу биз чечкенбиз. Буюрса көзөмөл функциябызды алкаганда өзүнчө иш алып барабыз. Азыр биринчи жолу биз тышкы миграция боюнча көзөмөл функциябызды уже ишке ашырайын деп атабыз. Биринчи маселе турат. Анан кийин Аристин ишмердүүлүгү боюнча өзүнчө биз текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Ары карап ыйлап, буюрса келебиз. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп, үмүт кылып,
Аллах иман берсин силерге деп, инсап берсин силерге деп азыр колдойбуз. Бирок мен ишенбейм. Колдойм, ишенбейм. Ишенди ушунчалык жокко чыгаргансыңар. Рахмат чоң. Кийинки сөз